Шарапат Максуталиева бир айдан бери пенсияга документтерин даярдоо менен убара. Былтыр күчүнө кирген мыйзамдын негизинде кыскарган 3 документти гана алып келген. Ал мурдагыдай толгон токой документ чогултпаганы менен бирок архивден жооп кеч келгенине нааразы. Пенсияга чыгыш үчүн документ даярдаш үчүн архивге бардым биринчи. Архивден чече кыйландым. Архив узоруда чыгарып берди. Толук чыгармады ашындайам. Бизге келмеген, ишкана өткөзмөгөн деп. Соцфондго келгенде соцфонд жакшы 5-чи кабинетке кирдим, тапшырдым, эртесиге даярлап беришти. Хамма жогу даяр мына болуп калды. Эми битте фамилиям ашы архивден натура чыгып калыптыр ведомство, ашын үчүн сотко кайрылыш керек экен, шу документ үчүн келдим мага. Соцфондго директор кол койса, азыр печать басып берсе, сотко барып тапшырам. Канча документ чогултуп? Мен документ айларымды тердирдим, трудовойума копиясын алып келдим. Балаларымдын метрикаларын, 2 балам бар эди. Метрикаларын алып келдим. Шулардын копиясы менен 4 документ болду шекилли, шу менен. Шарапат Максутовага окшоп пенсияга чыга албай айлап күткөндөр ондоп саналат, айрымдары 3-4 айга чейин күтүшөт. Социалдык фонддун жетекчилиги эң чоң мүчүлүштүк катары пенсионерлер документтерин алдын ала тапшырбаганын айтат. Кеч тапшырылган документтер кеч текшерүүдөн өтүп, пенсиянын чегерилиши да кечеңдейт. Көпчүлүк учурда бизге мүчүлүштүк. Мисалы үчүн эртеги 1-мартта пенсияга чыга турган болсо, бул келип 1-март күнү трудовой менен паспортту жана архивдик маалыматын тапшырып койсо, биз анан ал 1-марттан укугу болсо, анын Баткенден, Жалал-Абадтан, мисалы үчүн Союзубанда Өзбекстандан иштегенбиз, алардын сурамжылагыча 1 ай 2 ай убакыт өтүп кетип атат да. Ошол бизди кыйнап коюп атат. Эл ошону түшүнүп 6 ай баштараак тапшырып койсо, биз укугу жеткенге чейин биз ушу документтерди топтоп алабыз. Ушул жагынан мүчүлүштүк болуп атат. Бирок түшүндүрүп айтып атабыз келгендерге. Ол эмне айтып кетсем ба, документ боюнча кабыл алган боюнча азыр 3 деле документ тапшырышат. Пенсионер бул подлинник трудовой книжканы, анан паспорт копиям и 96 чейин 5 жыл зарплата манайын. Анан трудовой боюнча болгон уточнение, исправление боюнча мурда биз талап кылат элек, ушу архивден алдыргыла, башка райондордон болсо алып келгиле деп. Эми биз уточняющий немелерди өзүбүз запрос аркылуу алабыз. Анан обучение, дипломдор жок болсо Россияга, Өзбекстанга кат аркылуу азыр тез арада келип калган. Социалдык фонд адистери белгилегендей, пенсияга чыгууга керектүү документтерди алдын ала тапшырып койгондор да бар. Алардын бири Эргешпар Рахимов. 63 жаштагы бул жаран 6 ай мурда эле пенсияга документтерин даярдап тапшырган. 63 жаштагы бул жаран 6 ай мурда эле пенсияга документтерин даярдап тапшырган. Бүгүн ал пенсиясын алып, банктык картасын бүтүрүү үчүн келген. Burada köp dokument to'g'irlash kerak ekan. Ashlar hozir yo'q bo'lib qolibdi. 3 dokumentlarni to'g'irlab berib o'tadi. Endi eshitib keldik, shunga dokumentlar topshirib qo'ydik. Endi topshirib ketadi. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева пенсияга чыгууда документ чогултуу жеңилдетилгени менен кээ бир райондордо мурдагы система менен көрүнбөгөн коррупциялык иштер орун алып жатканын айтат. Пенсионерлер да аябай көп дооматтарды айтышчу да, биз өмүрүбүз ошол справка топтоо эле пенсияга чыгаарда бизди кыйнап коюшат депчи. Бул албетте бул көрүнбөгөн жана коррупция да. Жанага справкаларды топтоого акча беришиң керек, сөзсүз бирөө менен сүйлөшүшүң керек, убактың кетет, райондун борборуна айылда көп мындай аксакалдарыбыз кыйналган. Азыр 4 эле справканы бериш керек, өзү даярдаш керек негизги. Калганын мамлекет өзү даярдап берет да, социалдык фондчу. Кыргызстанда жарандарды пенсияга чыгууда толгон токой документ топтоо түйшүгүнөн арылта турган мыйзам былтыр 1-январдан тарта күчүнө кирген. Ага ылайык пенсия курагына жеткен жарандар мурдагыдан 10дон ашык эмес 3 кагаз гана чогултууга тийиш. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.